Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулар, достор. Бүгүн биз Ош базарынын мындай продукт саткан жеринде турабыз. Биз өзүбүздүн улуттук тамак азыктары сатылган жерден биз сиздерди жанагындай кыргыздын деликатес тамактары менен тааныштырып коюуну туура көрүп отурабыз. Саламатсызбы? Менин атым Калыбек. Сиздин атыңыз ким? Айнура. Айнура. Ошол кыргыздын улуттук тамак аштарын сатуу боюнча көп жылдан бери иштейсизби? Көп жылдан бери деп айта албайм, бирок мурун иштеп кеткен. Азыр иштегениме 3 ай болуп калды. Бизге насоис өзүбүз 100% насоис деп айта алабыз. Анткени биз нөлдөн баштап, мисалы жылкыны да өзүбүз соёбуз да. Өзүбүз соёбуз, өзүбүз жасайбыз, өзүбүз бышырабыз, өзүбүз алып келип сатабыз. Эң жакшы чиста казы деп айта алам да. Азыркы мындай заманда азыр ичип жегенибиздин баары эле бүт Кытай болуп кетпедиби? Жанагындай оорулардын саны көбөйүп атат, аллергия оорулары көп болуп атат. Ошонун баары тамак аштан деп айта алам да. Ошон үчүн ушу адамдарга кайрыларымдын себеби биринчиден ушу казы картаны көп жеп турушарын мындай айтып кетер элем да. Анткени 200 сомго бир китайский нерсе алгандан көрө 200 сомго бир жакшы эле чучук келет да. Аны бала чакасы менен туурап жеп алса жакшы эле болот да, байке. Эң кыргыздын чучук казы картасы бул эң жакшы нерсе да, илгертен келаткан жакшы нерсе. Чучук насовес 100% айта алам, жакшы чучук деп. Эттүү десе эттүү бар, майлуу десе майлуу бар. 50/50, жарым эт, жарым май чучуктар бар. Буларды өзүңүздөр жасайсыздарбы? Өзүбүз жасайбыз, өзүбүз бышырабыз. Анан өзүбүз алып келип монтип сатабыз. Куйрукту дагы өзүңүздөр? Жок, куйрукту өзүбүз жасабайбыз. Ал биз заказ беребиз, ошол заказга карата жасап алып келип беришет да, копченый куйрук. Биз азыр чучукту көрүп турабыз да, мына жерденчи. Составына эмнелер кошосуздар? Буз мариновать этилет биринчиден. Биринчи кара мурч кошулат, чеснок кошулат, туз кошулат, калемпир кошулат. Карындар 650 килограммы. Бул деле насовес өзүбүз жасайбыз, өзүбүз соёбуз. Анан өзүбүз бышырабыз. Чучуктун килограммы канча турат? Бышкан килограмм 950. Бул эжеке ушул жерде эле сразу эле баягындай жылкынын ичегисине эт салып чучук жасап атат да. Бул уже даярдалган этти мындай чучукка тыгып салат экенсиз да? Мариновкалайбыз да. Мариновкалап, туз, мурч, чеснок менен мариновкалап, анан ичеге сала беребиз. Канча убакыт мариновкаланат? Азыр 1 саат болуп калды. 1 саат эле, 1 саат убакыт уже мариновкаланганга жетишет экен да? Сиз үйгө барганча дагы 2 саат өтүп кетет анан. Сонун болуп чучуктун дәмине кирип калат. Негизи 3 саатта жашынакай мариновка. Мында сиз көбүнчө эле этти салып атасыз, май да аралашып атабы же кандай? 30% эле май эме болот да, заказ ушундай болот. 30% май, 70% эт болот. Бул чучуктун узундугу канча ошондо? 50 сантиметрден ашат. 50 сантиметрден жогору? 50 сантиметрден жогору. Канча килограмм чыгат? 1 кило чыгып калат уже. Бир чучук 1 кило чыгып калат. Караңыздарчы, укмуш экен. Моментально чучук жасоо. Канча убакыттын ичинде жасай аласыз бир чучукту? Билбейм. 5 мүнөттө жасап коебуз. 5 мүнөт. Бат-бат 2 мүнөттө жасап коебуз. Сизге 2 мүнөттө боло элек го дейм. Эме да. Ички ичеги болсо сәл кыйналабыз, анан жоон ичеги болсо 1 мүнөттө жасап коебуз. Рахмат эже. Атыңыз ким болот? Анар. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Эмне бычакка чарасып чыгарбаңыз. Кыргыздын деликатес тамактары кандай жасалганын элдерге көрсөтүп коелу да. Кыргыздын деликатес тамактары ушундай болуп жасалат. Рахмат эжеке. Ишиңизге ийгилик. Раз эле айт, бир чучуктун баасы канча турат ошондо? 850 сом. Чийкеси, Чийкеси. Бышканын билбейм. Бычканын. Только сиздер чийкесин жасайт экенсиздер да? Чийкеле жасайбыз. Чийкеси 850 сом турат экен. Карта ошол 1 килограмм канча турат дедиңиз? 1 килограммы 450 сомдур. Карына?
Ә,